Саламатсыздарбы окурмандар, кесиптештер жана окуучулар. Сиздерди бүткүл дүйнөлүк 23 апрель китеп жана автордук укук күнү менен куттуктайм. Эмесе сиздерге китеп жөнүндө жана китепке арналган асыл сөздөрдү видео аркылуу сунуштагым келет.
Урматтуу окурмандар, мугалимдер жана окуучулар, мына баарыңыздар күбө болдуңуздар. Китеп жөнүндө көптөгөн жакшы сөздөр, ырлар айтылды. Албетте китеп көзүңдү ачат, дүйнө кооздукту, сулуулукту, улуулукту таанытат. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы деген макал бекеринен айтылбаган чыгар. Илим билим, дасыккан адистик, көркөм дүйнө аркылуу өз максатына жетүүгө болот. Китеп биздин байлыгыбыз, аны булгабай, кордобой, кийинки келечек муундарга мурас катары калтырышыбыз керек. Китептин баркын билүү, аны көздүн карегиндей сактоо ар бир атуулдун милдети, биздин милдетибиз. Китеп жөнүндө улуу акын, таасирдүү педагог Жусуп Баласагын мындай деген: инсандын жетилүүсүндөгү билимдин, китептин ролун жогору баалап, билимсиз адам бактылуу боло албайт. Инсандын зоболосун билим көтөрөт, билим адамдын куту, ийгилиги, бактысы деген. Мына ошондуктан китепти көздүн карегиндей таза сактап, көп окуп, келечекте улуу инсандардан, билимдүү адамдардан болушуңарга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Ушуну менен сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, бакыбат жашоодо жашап, келечекте илимдүү, билимдүү жаштар болушун каалайм. Саламатта болуңуздар. Айгүл Төлөмөшовна.